Анакей азыр токтай металлин айтып атпайбы, баягы бизде ушул алданып калган жарандар бар ушул жерлерчи. Ошол алдамчылык беренеде биринчи жана экинчи бөлүмүндө бул деген ири өлчөмдө жана олуттуу өлчөмдө алдаган учурлар болгон болсо, жазасы 5 жылга чейин гана айып жаза көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда жазаларды кошуу бир эле алдамчылык менен соттолгон адам, бизде билесиздер, алдамчылык азыр деген 40 эпизод, 20 адамды алдайт, 40, 50, 100дөн ашылат, өзүңүздөр барбы? Ошол учурда ал жерде мыйзам азыр күчүндө турганда айтканда 5 жылдан ашык жаза бергенге болбойт деп бул жерде тоскоолду коюп койгон. Ошон үчүн азыр соттор 5 гана жыл берип атат. Ошон үчүн 5 жыл берет. Азыркы учурда ошол алдамчылык менен соттолгондун баардыгы аларга 5 жыл менен эркинен ажыратуу жазасын алган, аларга олжол анткени миллиондогон сумманы төлөгөндөн көрө алар камак жайына кетет. Бул жерде ким жаман? Ошол сот менен прокурорду жаман деп атат. Анткени эмне үчүн ушу 100 эпизод болуп атса, 100 миллиондогон акчаны жеп жатса, эмне үчүн 5 гана жыл бердиңер деп. Бул ушул закондун пробелы ушунда болгон. Себеби дегенде 5 жылдан бери ар бир 40 эпизод боюнча 5 жылдан дайындап, жыйындысында кайра эле 5 жыл берилип, ушинтип колу бутун буруп койгон. Ошол себептен биз сотто тепкин соттан ашырыш керек деген принцип менен сотко укук берип, жартылай толук кошкон укугуң бар дедик. То есть ар бир иштин жагдайына, эгер ошол алдамчылык менен жасалган адам жабырлануучуга материалдык зыянды толугу менен төлөп берсе, анда жеңилирээк жазасын бериле. Эгер бир дагы акчасынын бир сому дагы төлөнгөн болбосо, анда толугу менен кош деген ушундай жакшы нормаларды киргизүүгө аракет кылдык.